Кутмандуу кечиңиздер менен сүйүктүү YouTube каналынын көрүүчүлөрүм, мына ушинтип Ушак Тайм программасынын кезектеги чыгарылышы старт алды. Барыңыздарды экранга жакыныраак олтурууга чакырам, себеби эфир абдан кызыктуу болорун сиздерге ишендире кетейин. Жана биздин каналга жазылууну, лайк, комментарий калтырууну унутпаңыз. Атым Айпери Суранчиева, биз баштадык. Сиздер көрүп жаткан Ушак Тайм программасы. Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын коногу ким деп суроо салып турган болсоңуз, анда мен көпкө күттүрбөстөн дароо тааныштырганга аракет жасайын. Теле алып баруучу, актриса жана акыркы учурларда айымдарга сонун мотивацияларды берип жүргөн Назира Айтбекова. Саламатсызбы, Назира айым? Кош келдиңиз. Рахмат, жакшы. Назира айым, мына билишибизче 2017 жыл сиз үчүн кечиримдүүлүктүн жылы болду десек жаңылышпайбыз. Кечирдиңиз, өткөн жашоолорду кое бердиңиз. Ал эми 2 жылча аралык өттү. Жеке жашооңузда кандай өзгөрүүлөр болууда? Гүлдөп атат. Кайсы бирин айтайын деп элечи. Тамаша эми. 2017 жылдан баштап жан дүйнөмдө, жашоомдо бир топ өзгөрүүлөр бар. Баягы кечиримдүүлүк жылы болду. Бардыгын кечирдим, кое бердим, өзүм каталарым үстүндө иштедим, өсүүнүн үстүндө иштедим, моралдык жактан, руханий жактан. Айтор жашоонун маңызы эмнеде, эмнеге келдим, эмнеге жүрөм, иши философиялык ар кандай суроолорго кирип кеттим окшойт. Азыр болсо бардыгы жайында, бардыгы жакшы. Эң башкысы ушул жан дүйнөдө тынчтык болгону жакшы экен. Азыр ушул тынчтык өкүм сүрүүдө. Жакшы. Кореяга, Египетке барып келгенден кийин мүнөзүңүз дагы, сүрөттөрүңүз дагы, жан дүйнөңүз дагы өзгөрдү окшойт. Эми ал өлкөлөрдүн деле тиешеси жок. Тиешеси ошол жашоомдогу акыркы өзгөрүүлөрдөн улам балким мага дагы түрткү болду окшойт. Жан дүйнөмө революция жасаганым. Ошондон өзгөрүүлөр. Чет өлкөгө дайыма эле барып жүргөм. Алар өлкөлөрдүн деле тиешеси жок. Демек, сиздин жашооңузда болуп өткөн окуялардан кийин ачылдыңыз окшойт анда. Ошентип айтсак туура болобу? Жок, кандай өзгөрүү? Мен мисалы үчүн өзүм өзгөрүүлөрдү деле байкабайсың да, сырттагы адам байкашы мүмкүн. Эмне өзгөрүүлөрдү байкай алдыңыз? Мисалы, ич кийимиңизди кандай деп айтсам, бир учурда ич кийимиңиз жок, сүрөттөргө түштүңүз дегендей. Негизи эле бул нерсени биз протест катары кабыл алсак болобу? Протест катары кабыл алсаңыздар болот. Ал анчалык мындай жашнакай сүрөттөр чыгара билген эмес. Бирок жан дүйнөмдүн чыңырыгы катары кабыл алдым. Баягы учурунда сезбейт, билбейт экенсиң, кийин анализ жасаганда байкалат экен. Ошол анан анализди карап отуруп, анан чынында эле жан дүйнөнүн чаңырыгы экен. Бул балким бир кысым болдубу, эмне болду, айтор балким бир нерседен тажадымбы, айтор ушунчалык дегим келди. Ошол нерселер балким. Ошол нерселерди сүрөттөрүн чыгарган турбайсыз демек, Балким айрым бир ачык статустарым болобу, ачык сүрөттөрүм болобу. Айтор көмүлүп жаткан нерселердин баарын ачыктап, кыйкырып, бардыгын ордоруна коюп, жыйыштырып, уборка жүрдү ичимде, тазалык. Дал ушул сүрөтүңүз дароо интернет баракчаларына тарагандан кийин эле интернет баракчалардагы уудууга түшө калдым. Комментарий жазгандар болду. Негизи эле ошол жаман нерсе жан дүйнөндөгү жабыркатып коет эмеспи? Жаман комментарийлерди окуган сайын, уккан сайын негизи эле ушул сүрөттү чыгарбай эле койсом болмок экен деген өкүнүүлөр болгон жокпу? Жок. Да кандай сүрөткө түшөйсем экен. Демек, кайрадан илхомуңуз ачылган турбайбы демек? Албетте, мен деген буга чейин тескерисинче ар бир сөздөн айбыккан, корккон, элдин көз карашы менен эсептешкен мүнөзүм бар болчу. Азыр болсо эл эмне дейттен сыртка чыгыш керек экенин, мен жана мен эле бар экенимди билишим керек экен, ичимдеги мени таанышым керек экенин, анан ошол адам менен эсептешип керек экенин сездим. Ичимдеги абийирим бар, ичимдеги уятым бар.
ошол абийириңен өткөн чоң сот жок. Сенин назираңды, ичиңдеги назираны жакшылап таанып, ошону менен эсептеше турган болсоң, бардыгы жакшы болот деген ойдомун. Ошон үчүн элдин көз карашы туура эмес болобу, ар кандай сөз чыгабы, ишим жок. Алар мени туура эле кабыл алам. Мисалы үчүн сырттагы бир адамды карап эле, сырттагы образы менен ага бир көйнөк кийгизип, ошого бир чечим чыгарып, ошондой мамиле жасасаң, ал башка нерсе. Ошол кишинин жан дүйнөсүн таанып, жакындан билип, анан ошол мамилени жасасаң, анда башка нерсе да. Ошон үчүн мени тааныбагандар балким туура эмес сүйлөп аткандыр, баарына кечирим берем. Анан жан дүйнөмдү жакындан тааныган адамдар таптакыр башка сыпаттоо беришет, башка баа беришет. Демек, жаман жолдо эмесмин. Эң сонун эски темаларга кайрыла турган болсок, тамаша тор дагы сиздин жашооңузга аябай чоң өзгөрүүлөрдү киргизген болушу керек. Ошол эски темалардан сүйлөп бербейсизби? Тамаша тор албетте эми өзгөрүүлөр киргизди. Ар бир жаман окуялардын баарынын жакшылыгын издесең болот экен. Жакшы жагына жоорусаң болот экен. Ал дагы менин жашоодогу бир сонун бир түрткү болду. Учурунда жаман болгон, учурунда ден соолугума зыян тийген, бирок жыйынтыгы жакшы болду. Анткени жакшы болду дегеним, жашоону башкача өңүттө карай баштадым. Мен өлөм деп ишенгем 100%. Бирок Кудай мага дагы бир жашоо бергендей, ушунчалык тамаша экенине сүйүнгөм. Бул нерсе мага жашоону асмандын көпкөк экенине суктаныш керек экенин, чөптүн жашыл экенине суктаныш керектигин, ар бир адамдын кадыр баркын билиш керектигин, бул өмүргө бир эле жолу келе турганымды сездирген, мени ойготкон бир сонун түрткү болду. Демек, бул оор учурду дагы сиз жеңил кабыл алдыңыз окшойт. Оор учурдун дагы жакшылыгы болот. Эч качан бир жаман жакшы деп бөлүп, анан алга жаман мамиле кыла турган болсоң, ал нерсе жаман катары келе берет. Жаман нерсеге да жакшы мамиле кылып, жакшы көз караштан, жакшы багыттан карай баштасаң, ал сага жакшылык алып келет. Ошон үчүн жашоомдо болгон ар бир жаман нерсенин баары жакшылыкка экен кийин билдим. Сен душман деп жүргөн адамың дагы сага учурунда жакшы адам каалап атканын кийин билет экенсиң. Учурунда жек көргөн адамың кийин карап отурсаң, ал сага сонун мугалим болгонун билесиң. Сен жакын адамдарың анчалык жакшы мугалим боло албайт. Сенин душманың, сени жек көргөн адамдар сага жакшы мугалим боло алат. Ошого көзүм жетти. Ажырашууну оор кабыл алдыңыз, депрессияга түштүңүз, чыгуу оор болдубу? Эми анчалык албетте ар бир аялга оор тиет бул нерсе, бул өзгөрүш. Кыйналган учурларың болот. 9 жылдык нерсени бир күндө чийүү мүмкүн эмес. Убакыт керек болду. Анан мунун дагы жакшы жагынан кароого мүмкүн экенин байкадым. Бул өзгөрүш дагы жашоомо жакшы ачылыштарды жасап кетти. Өзүмдү өзүм таанууга, өзүмдү өзүмдү сезүүгө жакшы түрткү берди. Мурун бирөөгө таянып жашай турган болсоң, бирөө үчүн жашай турган болсоң, бардык салымың бирөө үчүн боло турган болсо, бул сапар жалгыз калганда аменчи деп калат экенсиң. Мен өзүм үчүн эмне кылдым? Ар бир нерсени жасаганда өзүң үчүн жасап калат экенсиң. Мурун күчтүү эркектин жанында мындай алсыз аял катары каалаган эле аял, күчтүү, 1000 күчтүү аял болсо дагы эркегин жанында ал алсыз көрүнгүсү келет. Анткени эркегине күчтүү болгонго уруксаат бериш керек. Эгерде мен да күчтүүмүн деп таймаша берсең, анда үй бүлө болбойт. Ошон үчүн мен анын жанында алсыз болуп жүрдүм. Анан жалгыз калганда өзүмдүн күчтүү экенимди сездим, күчтүү экенимди көрдүм. Бул мени дагы жакындан өзүмдү өзүм таанууга сонун түрткү берди. Оор кырдаалдан кантип чыгыш керек экендигин, андан кийин абдан көп мотивациялык китептерди окудум. Ар кандай тренингтерге бардым, көп өзүмдү өстүрдүм. Ошол жаатта абдан сонун салым болду.
Жогоруда айтып өттүңүз сөзүңүздө 9 жылдык нерсени бир күндө чийип салуу абдан оор жана болбойт депчи. Азыркы учурда экс жолдошуңуз менен маалыматыңыз барбы, кабарлашып турасызбы? Албетте, эми атасы баласына келип турат. Ортодо каалайбызбы, каалабайбызбы, бири-бирибиздикке мындай эки жаатта эки жолдо кеткенибиз менен бири-бирибизге болгон мамилебиз сакталып калат. Анткени бала бар. Бала үчүн бала менен жолугушат, келет, кетет. Ошон үчүн мындай ичимде таарыныч калган жок, эң башкысы бул жакшы нерсе. Кечире билдим, кечирим сурай алдым. Бул эң сонун нерсе. Кечирим сурай алдым деп калдыңыз. Эмне үчүн кечирим сурадыңыз? Жөн эле. Балким ал каалагандай аял боло албагандырмын. Бирок өзү айткан жок. Кечирим сура дегенде сөзсүз түрдө ар жагынан бир нерсе казбаш керек. Күнөө бир нерсе, бир жаңылыштык кеткенде эки тараптан тең болот. Колду алакан жалгыз эле чабылбайт да, эки жактан тең чабылат. Демек, менин дагы бир туура эмес жактарым болгондур балким, ага жакпаган нерселерим болгондур, кайсы бир алсыздыктарым болгондур, аныкы дагы болду. Иши жеке эле аны эле күнөөлөп, сен үйлөнүп алдың, сен аны башка жүрүп кеттиң, мынтип дей берсем, мага оорураак болмок. Мен бирөөнү кечириш үчүн өзүңдү күзгүдөн карап, мен кайсы жерден жаңылдым, кайсы жерден жаздым, мен эмне кылдым деген нерсени да суроону сурай билишиң керек өзүңө. Өзүңдүн кемчилигиңди да көрө билишиң керек. Анан ошол кемчиликтериңди иргеп отурасың, анан баардыгын ордоруна коюштурасың. Демек, мен бул жерде монткен экенмин, ушунум туура эмес болуп калыптыр, буягын мынтсам болмок экен деген нерселер болот. Ошон үчүн кечирим сураган сонун нерсе. Мен сенин көңүлүңдү балким жөндөн жөн бир жерден мага билинбейт, бирок какус-кукус кылып алышым мүмкүн, кагып силкеп алышым мүмкүн. Кечирим эч качан мындай ашыкча болбойт. Ар бир 9 жылдык жашоодо тим эле жипке тизгендей укмуш, мен тим эле жибектей созулуп, күнөөсүз жашадым дей албайм мен. Албетте, мен да характерим бар, бир нерсени кагып силкишим мүмкүн. Болот андай нерселер. Ошон үчүн ошо кечире алгандыгым жакшы күчтүүлүгүм болду деп ойлойм. Азыр ичимде таарынычым жок. Мурун кандай жакшы көрүп сыйласам, азыр деле ошондой жакшы көрүп сыйлаган адамым. Жогоруда айтып калдыңыз, жолдошум уулу менен келип көрүшүп турат депчи. Негизи эле ажырашууңуздарды уулуңуздар кандай кабыл алды? Ал дагы депрессияга кабылса керек. Жогоруда кайсыл бир постторуңузда айтып өткөнсүз, негизи эле ак көйнөк кийген айымдарды көрсө эле жек көрүп калды деп. Жок, ал эмес, мен жек көрүп калган учурум болгон. Анткени билбейм, мен ал жаңы ажырашып, жаңы ал үйлөнгөндө ал мени сатып кеткендей кабыл алгам. Мени кабардар кылбай, башка аял бар экен, үйлөнө тургандыгын, максатын айтпай, үйлөнүп алганына ачуум келген. Артыма канжар урулгандай кабыл алгам. Бул ар бир аялда боло турчу нерсе. Ошон үчүн учурунда ал аялга окшош аялдарды көргөндө жек көрүүм болгон. Бирөөнүн ойношу экен, же бирөөнүн үй бүлөсүн бузуп алыптыр деген аялдардын баарын жек көргөм. Ак көйнөк кийип турмушка чыккандарды жек көргөм. Учурунда бул нерселердин баары көкүрөгүмө жара болуп, улам көргөн сайын канаган учурларым болгон, кыйналган учурларым болгон. Бирок азыр баягы кечиргенден кийин андай нерселер жок. Баламды болсо эми түшүндүрдүк кадимкидей эле, эми сен эки үйүң болот деп. Биз ажыраштык, мен аны жек көрөм деп анан ыйлап, сыктап, ырылдап, ушундай туура эмес эмоцияларымды көрсөтө турган болсом, балама катуу тиймек. Атасына таарынычы, атасына сагынычы аралашып, баланы ушунчалык кыйнамак. Ал нерсе менин башыман деле өткөн. Мен кичинекей кезимде ата-энем ажырашуусу катуу тийген. Мен ошолордун баарын эске алып, уулума максималдуу түрдө оор тийбешине аракет кылып, башкача кабылдаганга аракет кылып, башкача эмоция менен бердим ал жаңылыктарды.
атаң бактылуу, атаң эми жалгыз эмес, кандай сонун, атабыз жалгыз калса жаман болмок да, биз аябай мындай сарсана болмокпуз дагы. Азыр жанында жакшы көргөн аялы бар, же болбосо сенин эми 2 үйүң бар, сен ал үйгө да барасың, менин үйүмө да келесиң, ой жыргайсың деген сыяктуу. Ушундай балага ушундай оюн катары бир, балким кийин чоңойгондо анын баарын өзү иргеп, өзү түшүнүп алат. Бирок азыр анын мага эң башкы менин тапшырмам эне катары баламдын психологиясын бузбашым керек. Баламдын тагдыры бузулат, психологиясын буза турган болсом. Көкүрөгүндө таарынычы болсо, ызасы болсо, кызганычы калып кала турган болсо, бала кийин чоңойгондо ошол терс эмоциялардын баарын жыйнап алып, кийин балким андан зөөкүр чыкмактыр, балким андан бактысыз адам чыкмактыр, балким ал дагы бир аялды бактылуу кыла албай калмактыр. Ошон үчүн азыр менин колуман келген бардык нерсе баламдын бактылуу балалыгы болуш керек. Атасын менен дайыма балам бүгүн атаң туулган күнү, балам бүгүн эркектердин майрамы, атаңды куттуктап кой деп экөөнө көпүрө түзгөн акылмандык бул менде болуш керек. Дагы бир сөзүңүздү айтып өттүңүз, дал ушул ойнош күтүп, үй бүлөлөрдү бузуп жаткан айымдарды көргөндө жек көрүү сезимдери пайда болгон депчи. Ажырашкандардын катарын сиз эле толуктабайсыз. Кыргызстандын азыркы учурда статистика боюнча абдан көп ажырашуулар катталып жаткан мезгили. Ошол ажырашып, азыркы учурда депрессияга кабылып, айымдарды жек көрүп, анан аларга жек көргөнүн жаман негатив нерселер менен чыгарып жаткан айымдарга кандай сунуш берет элеңиз? Кантип бат депрессиядан чыкса болот? Көп кыздар жазат, күйөөм ушинтип кетти, минтип кетти, эмне кылам, кантип ушундай болуп калдым деген сыяктуу. Эми мен эмне кылдым? Жөн гана көп билим алыш керек экен, окуш керек экен көп нерселерди. Бирок жан дүйнөң жанчылып турса, китепти окуганда эч нерсе мээге кирбесе керек. Жан дүйнөң жанчылып турганда каалаган соороту сөздөрүң дагы дары болбойт. Жан дүйнөң жанчылып турганда кулакка дагы көзгө да эчтеке урунбайт. Анын баарын түшүнүп атам. Бирок өзүңөрдү жеңишиңер керек. Ажырашкандан кийин аял же сынат, же күчтүү болуп өйдө чыгат. Эки эле жолуңар бар да ажырашкан аялдардын. Ошон үчүн сынып, андан ары турмушуңарды бузуңар келбесе, күчтүү болушуңар керек болот. Баардык күчүңөрдү топтоого туура келет. Мен ошол баягы убакытты текке убакыт эле керек болот экен да, ошол 2 жыл керек болот экен бир кишини унутуш үчүн. Ошол 2 жылды өткөрүүдө убакыт өтпөй азап жегизип, ооруган жериң кайра-кайра канай берет экен. Ошол канатпаш үчүн алаксыш керек экен. Мен көп тренингтерге барып алаксыдым, иштерди жасап алаксыдым, бир нерселерди жасап алаксыдым. Ошол эң жакшы көргөн, колуңан келген жакшы ишти, хоббиңди кыл, өзүңө салым кош, өзүңдү кара, өзүңдү сулуула, өзүңдүн камыңды ойло, ден соолугуңду чыңда. Ошондо анан убакыт өтөт экен да. Анан Назира айым, сиздердин ажырашууңуздар да абдан кызыктуу болду да. Элдер ажыраштык дегенден кийин таптакыр кабарлашпайт, кат кабар сурашпайт демекчи, бирок сиздер экс жолдошуңуздар менен интервьюларга, ар кандай чарбалар менен ар кайсы жактан көрүп калдык да. Интервьюга баруу бул өзүнчө бир чоң жоопкерчилик деп ойлойм да. Ажырашкан адам менен интервью берүү бул өзүнчө эле бир согуш сыяктуудай го. Жок, эмнеге согуш? Эми сиз чоңойгон чоң адамдарбыз. Анын чечимин сыйладым. Демек, жашагысы келбей атса, демек кандайдыр бир ыңгайсыз болгондур. Ошон үчүн ал дагы бактылуу болууга акылуу да. Мен эмнеге аны өзүмө байлап алышым керек? Демек, башка жүрөгү башка бирөө деп согуп атса, аны менен жашасын мейли. Ошон үчүн мындай философиялык эле, мындай эле карап эле, аны аябай укмуш көйгөй кылып, проблема кылып, аны душман номер 1 кылбай эле, жөнөкөй эле чечсе болот. Аны түшүнүү менен караш керек, анын ордуна болуп көрүш керек. Ошон үчүн бул нормалдуу эле көз караш, эки чоң адамдын бир жыйынтыкка келип, жашообузду мындан ары уланта албаарыбызды чечип,
андан ары өзүбүздүн ар кимибиз жашообузду улантып кетүү сонун нерсе. Эгерде азыркы тапта жолдошум бактысыз болуп кала турган болсо, мен жүрөгүм оорумак, тынчсызданмакмын, сарсана болмокмун. Ал бир аял менен бактылуу болуп атса, мен 2 эсе бактылуу болушум керек. Көңүлүм тынч, курсагы тоок, анын жылуу кийинип жүрөт, ага кам көргөн бирөө бар деген нерсе, тынчтык жүрөгүмдө бар. Ошон үчүн мен көйгөйүм жок ал тараптан. Ошон үчүн мен жаным тынч, бактылуумун мен дагы. Азыркы учурда жүрөгүңүз бошпу? Бул темада негизи эле маалымат бергим келбей калды. Демек, жүрөгүңүз бош эмес окшойт. Күйөөм менен жашап жүргөн учурда мен элдин баарына дардактап, сүйүнчүлөп, айтып, мен күйөөм минтти, менин күйөөм дей берип, укмуш ага жарнама жасап алыптырмын. Бардык жаман жактарын баарын жашырып, жакшы жактарын ашыра берип, кийин ажырашканда күнөөнүн баары мага тийди дагы. Анан ким күнөөлүү? Айтбекова күнөөлүү, ал артист да, ал ушундай да, эми артисттер жеңил ойлуу да деген сыяктуу бардык жаман сапаттардын баары мага ооп калды дагы, ал рекламадагыдай сонун көрүнүп калды. Ошондон улам жыйынтык чыгардым. Ар бир аял күйөөсүн аябай эле мынтип мактап, реклама кылып, жомок кыла бербеш керек экен. Эртеңки күнүң кандай болорун белгисиз экен. Оор таштын баары сага тийип калышы мүмкүн экен. Анан ошондон кийин өзүм сөз бердим, жакындарыма сөз бердим. Жүрөгүмдө кандайдыр бир өзгөрүүлөр болсо дагы, болбосо дагы купуя болуп, ушул жеке жашоом купуялыкта болсун деп чечтим. Демек, сүткө оозу күйгөн айранды үйлөп ичип калган Айранды турбайбы? үйлөп ичип. Азыркы учурда сүйүүгө кандай карайсыз? Сүйүү бар деп ойлойсузбу? Башында сүйүү жок экен, сүйүү жок деп аткам. Азыр сүйүү келди дебейсизби? Жок, өзүмдү өзүм сүйө баштадым. Бул чоң нерсе экен. Анткени өзүңдү өзүң сүйбөгөн, барктабаган киши бирөөнү эч качан барктай албайт экен. Барктаган күндө дагы өзү барксыз калат экен. Ошон үчүн өзүмдү сүйгөндү үйрөндүм. Сүйүү бар турбай. Жакшы адамдарды көрө баштадым, жакшылыктарды көрө баштадым. Жарын сүйүп, мынтип кастарлаган адамдарды, эркектерди көрө баштадым. Бардык эркектер бирдей өңдө формада болчу. Азыр болсо жок, азыр ал оюмдан тайдым. Жакшы адамдар, жакшы эркектер бар экенине көзүм жетип, мага мындай үмүт байлай баштады. Демек, мен дагы жакшы адамдарга жолуга алат экенмин. Демек, эркектин баары эле өзүнүн аялдарына чөп сала бербейт экен, ала жипти аттай бербейт экен. Жакшы мырзалар бар экен, үмүттөтсө болот экен деген нерселерим бар келе баштады. Сөзүңүз каралжы. Ала жипти аттабайт экен, аялдарын алмаштырбайт экен деп калдыңыз. Жолдошуңуз ала жипти аттаганбы? Ажырашкандан кийин эркектерди кол сунган, төшөккө чакырган эркектерди көп көрдүм. Мен ал мындай үй бүлө аябай бактылуу экен деген суктанган үй бүлөлөрүмдүн эркектери ушундай туура эмес мамиле кылганда, эркектердин баары ушундай экен деген ойго кептелген учурунда. Учурунда кептелген. Ошон үчүн ошондой. Келиңиз эми учур чактан сүйлөшөлү. Эл эмне дейт берүүсүнө сонун болуп актрисалык өнөрүңүздү көрсөтүп жатат элеңиз, бирок акыркы учурда да тартылбай калдыңыз окшойт. Жок, тартылып атам. Азыркы тапта съемкалар жүрүп атат. Жаңы сезондо мына 2 акыркы программада көрө алды биздин көрөрмандар. Анткени бир учур болуп калды. Чыкпай калдым эле. Элдин баары мындай аябай көп суранышып, кайра ушунчалык колдоого алганын көрүп, демек бул актёрдук чеберчилигим жакшы нерсе экен, элдерге жагып атыптыр, элдерге сиңип атыптыр. Мен муну улантышым керек экен деп азыркы тапта уланылып атат. Демек, жаңы сезондо деле баягы Назира айым болобу? Же буда таптакыр келбетиңизби, балким образыңыз өзгөрдүбү? Балдарга, эл эмне дейтти жасаган балдарга улуу муундарды аткарганым абдан жагыптыр.
анан ошол улуу муундарды аткарып бергичи деп анан кемпирдин ролун, аялдын ролун азыр аткарып атам. Анан күлүп атам, мен деле мындай сулуу кыз кылып койкойтуп ары бери бастырдылачы десем. Күлөт, эми сен ансыз деле сулуусуң да, сулуулугуң көрүп атышат, мындайыңды деле эч ким көрө элек, ушундай ойноп туруңуз азыр деп. Эми кандай роль жаса, роль тандабайм негизи. Ар бир роль кызыктуу. Азыр эмнени ойнойм, азыр кандай роль бересиңер деп аябай сүйүүнү менен келем. Ошон үчүн. Мынакей бул кыска метраждуу нерселер деп айтсам болот. Мындай чоң масштабдуу кинолорго тартылуу максатыңыз да барбы? Негизи эле кино тармагына көз карашыңыз кандай? Кичинекей кезимден бери ушу кино тармагын жакшы көрөм, сүйөм, роль ойногум келчү дайыма. Мектепте окуп жүргөндөн баштап эле роль ойночумун. Анан кийин ошол алып баруучулукка болуп кеттим көбүрөөк. Актёрдук жак мындай аксап калды. Андан кийин БССКгө ТМге тартылгандан кийин элге ушундай сиңди, ушундай жакты. Анан байкадым, актёрдук чеберчилигим элге абдан жакшы өтүп атат. Балким ушул жаатты аркалашым керекпи деп азыр мындай таразалап атам. Алып баруучулук жагымбы, актёрдук жагымбы, каягын. Анан сценарий жазганды үйрөндүм. Жаңы эле ошол курсту бүтүрүп келдим. Киного сценарий жазып, сынап, балким келечекте режиссерлук жакты да байкаштырып, актёрдук жаатты да байкаштырып, чыгып кино жаатын тереңирээк келечекте кандай болот билбейм, бирок ушул кино жаатын терең казганды үйрөнүп атам, казып атам. Анан албетте пландарымда, кыялымда бир башкача өңүттөгү образдарды ойносом, бир эле амплуа болбосо, мен комедийный ролдордо көбүрөөк ойнойм, мындай комедиялык жанрда. Азыр болсо драма жанрын көргүм келет, ужас жанрын көргүм келет. Ушул кылып ар кайсы жанрларды бир байкаштыргым келип жүрөт. Кыялымда бар. Жогоруда айтып калдыңыз, азыркы учурда талдап жатам депчи, алып баруучулук кесиптеби же актрисалык кесиптеби депчи. Ал эми азыркы учурда, азыркы талабыңыз боюнча сиздин жан дүйнөңүз кайсыл жакка көбүрөөк ооп жатат? Жазуучулук. Жазуучулук. Ооба. Ортодон эле чыга калдымы жазуучулук? Ушул аябай ушунчалык эргүү келип, ажырашкандан кийинби же эмне болду билбейм. Ажырашканга чейин деле жазып турмун, бирок элге анча өтпөптүр. Бу ажырашкандан кийин адамдын жан дүйнөсү жабыркап турганда сөздөр мындай башкача чыгабы билбейм. Айтор жазган жөн эле ойлор деп хэштег жазган статустарым баары укмуш тарап, ар бир сайттарда жайгашып, эл арасында аралап, элдер мындай жаттап алып, сүйлөшүп, жазып алышып, чыгып бир башкача. Анан китеп жаз деген окурмандарым абдан көбөйүп кетти. Анан жан дүйнөм ушунчалык эле бир кирип кетем башка дүйнөгө. Анан жазмайынча жаным тынчыбайт, кадимкидей төрөгөн аялдай жазып бүткөндөн жыргап калам элге тартуулагандан кийин. Анан Ошол жөн эле ойлоруңуз көбүнчө кайсыл учурда, кайсыл мезгилде жазылат? Бир адам менен кызыктуу сүйлөшкөндөн кийин жазгым келет. Демек, бир адам менен сүйлөшүп бүткөндөн кийин, маек бүткөндөн кийин бир комнатада жазат турбайсыз. Ооба, анткени бир адам менен аябай сүйлөштүм. Тим эле бир дос балам бар, экөөбүз алдындагы чоң энелери, чоң аталары өстүргөн. Меники дагы экөөбүз отуруп анан чоң энелерибизди эстегенде кадимкидей ушу эргүү келет, энелер жөнүндө жазгым келип, ойлор топтолуп, отуруп алып энелер жөнүндө жазам. Дагы бирөө менен чыгып башка темада сүйлөшүп калсам, ал темада жазам. Чыгып ушундай чогулуп эргүү келип турат. Кээде жөн эле отурганда, жаным бук болгондо жазгым келет. Апам деп калдыңыз, энелер деп калдыңыз. Апам бар үчүн жашоо жеңил деп айтканыңыз бар. Азыр апаңызга чалып, жакшы көрөрүңүздү билдирсеңиз кантет? Телефон аркылуу. Азырбы? Азыр. Мейли. Негизи апам жакшы көрөрүмдү билет болуш керек деп атат. Азыр күтүүсүздөн эле чалыңыз. Азыр апаңыз сизди жакшы көрөт деген сөздү укпайт. Динамика коюп коюмбу? Ооба, үнүн чыгарып коюңуз дагы. Анан жакшы көрөрүңүз. Азыр экзамени бар болчу, билбейм азыр.
уулум экөө чогуу жүрөт. Мам, баары жакшыбы? Иә. Жакшы элеби баары? Ооба, не болду? Ариет экзамен бердиби? Экзамен берди, ооба. Канча алдык? 5. Жан десе рахмат. Апа, мен азыр съемкадамын. Эфир жүрүп жатат. Угат атасызбы? Ооба, отап. Мен сизди жакшы көрөм. Сиз бар жашоом абдан жеңил. Сизге абдан рахмат. Дайыма жанымда жүрөсүз. Ошол сиз дүйнөдөгү эң сонун апалардын бирисиз. Рахмат, сен да өзүң денсаулыкта бактылуу бол, эң бактылуу кызсың. Рахмат. Жакшы туруңуз апа. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, негизи эле ар бир апа өзүнүн кызына бир гана бакыт каалайт экен. Көзүн жаш тегерим кетти. Апаңыз дагы комуз да кол ойнотуп, чыгармачылыкка жакын инсан экенин жакшы билебиз. Сиз дагы балким ырдап калаттырсыз. Мүмкүн болсо көрөрмандарыңыз үчүн ырдап койбойсузбу? Апам комуздан сабак берет. Ошо уулум да комуз, чопочордо ойногондо үйрөнүп, мына чопочордон 5 алыптыр бүгүн экзамен берип. Негизи апам экөөбүз ушундай оор күндөрдү чогуу өткөрдүк. Жакшы күндөрдү да чогуу өткөрдүк, бирок бизде иш менен билгизебиз сүйүүбүздү, бирок эч качан айтып көрбөптүр. Демек, Ушак Тайм программасында биринчи жолу түз эфирде Назира Айтбекова айымыбыз апасын жакшы көрөрүн билгизди. Мен да көзүмөн жаш тегерим кетти. Апаларыбыз аман болсун, бар болсун. Эми келиңиз, ушул сүйүнүчтүн көз жашын биз ырдап туруп жеңип салалык. Мен издеп атам бакана скриншот калтыр азыр. Мен ырлардын сөздөрүн билбейм да. Азыр мына ушундай сүйүнүчтөн аккан көз жашты биз Назира айым менен жакшы бир жагымдуу чыгарманын коштоосунда бул көз жаштарды дагы жеңебиз. Себеби жанымда күчтүү айым отурат, күчтүү айымдын жанында мен дагы өзүм күчтүү сезип кеттим дебейинби? Кеттик. Азыр Кандай темада ырдайт болуп келебиз? Ыйлагандан кийин ырдаш оңой эмеске. Ойлойсуңбу деген ыр жагат. Ошол ырдын бир куплет ырдап жүрөт. Назым эжебиз ырдап жүрөт. Алсырап жаным кейип турган кезде ополто жөлөк болуп койбойсуңбу? Билбедим, же байкабай жүрөсүңбү? Же мени оорубайт деп ойлойсуңбу? Билбедим, же байкабай жүрөсүңбү? Же мени оорубайт деп ойлойсуңбу? Баракелде, бар экенсиз го. Азыркы учурда ыр тамадаларыбыз деле ырчы, бийчилерибиз деле ырчы, алып баруучуларыбыз деле ырчы болуп, асарти, универсал болуп жүргөн мезгилдери. Негизи эле сиз дагы үнүңүз коп бар экен, ырдап чыгайын, ошол жааттан дагы бизнес кылайын деген ниеттериңиз барбы? Деги эле болгонбу? Билбейм. Негизи ата-энем музыкант, кичинекей кезимде музыканы көп тыңдап өскөм. Анан эмнегедир апам канча сүйлөсө да музыкант болбойм деп жүрүп, алып баруучулук, актёрдук жаатка болуп кеттим. Актёрдукта мисалы үчүн микрофон карматып, азыр сүйлө алып бар десең тим эле агыткан иттей эле чуркайм. Же болбосо азыр бул ролду ойно десе тим эле
жанды үйдөн берилип, ушинтип монтип ойноймбу, тигинтип ойнойм деп берилип мындай уялбай ойнойм. А бирок ырда деген жаатты эле эмнегедир кысынып калам. Бул колуңан аябай жакшы келген нерседе тим эле жыргап уялбай аткарасың го. Анан балким деп ойлоп калам, ушул жаат жакшы деле келбейт болуш керек колуман депчи. Балким ошон үчүн тартынаттырмын деп. Анан апам дайыма комуз чертип, мен ырдап, ушинтип үйдөн ырдап калабыз. Анан апам ырдап чык деп көп сунуштайт, досторум ырда дейт. Анан азыр кичине Бирок жан дүйнөңүздөгү бир күч ырдаба, азыр эртерээк деп турат окшойт. Ошол бир дай албай атам, бир нерсени аттай албай атам. Балким ошол нерсени. Демек пландарыңызда бар окшойт, Балким чыгып калат. Балалыгыңызды эстейличи, эрке, тентек Назира туурасында кеп кылып бериңизчи. Ал эрке, тентек эмес болчу. Ал кандай эле? Анда биз билишибизче эрке, тентек деп жүрөбүз сизде. Демек биз билбеген дагы, эл билбеген дагы сапаттарыңыз бар окшойт, мүнөздөрүңүз. Ал коркок, ал орукчан, больницадан больницага жатып, анан бул болбойт, тигил болбойт, жалаң болбойттор менен жашаган. Ал аллергиялык астма менен, өнөкөт менен ооручумун. Анан бардык нерсени жесең эле бая башталып аллергиялык реакция жүрүп кетип эле, анан улам больницага сүйрөлүп, кызыңыз өлөт болуп, ата-энем коштоштуруп, ушундай учурлар көп болгон. Мен ата-энем жалгыз кызымын. Анан кыйналган көп. Ошон үчүн ал балалыкка элдин баары ой балалыгым сонун нерсе, балалыгыма кайткым келет деп көп угам, бирок мен балалык дегенде баргым келбейт, эмнегедир аябай корком ошол балалыктан. Кичинекей кезимде баттыраак чоңоюп кетсем экен, баш берип кетти, баттыраак баягы чоң адам болсом экен деп аябай самачымын, тилечимин. Азыр болсо эми албетте балалык жакшы күннөрүм болгон, бирок эмнегедир көп баргым деле келбейт ал жакка. Демек, азыркы жашооңуз сизди толугу менен канааттандырат. Ооба, коркок болчумун, аябай кысынып, уялчак, энемдин колтугунан чыкпаган, жапайы. Азыркы Назирадан дээрлик бөлөк адам болчумун. Анан ата-энем ажырашкандан кийин мен эмнегедир ачылдым. Эмнеден улам билбейм, бирок ата-энем кандай ажырашты, Айтбекова бир башкача болуп чыга келди. Ал роль ойной баштады, ал сабактарынан 5 ала баштады, ага чейин 2 алып, 3 алып, сабакка баргым келбегей, ушундай башкача кыз болчумун. Демек, сиздин жашооңузда ажырашуулар аябай чоң таасир берет окшойт. Билбейм эмнеге билбейм. Балким ошондой сон түрткү болгондур ал дагы. Ал нерсе жаман деп айта албайм. Ал да жакшы, жашоомо жакшы түрткү берген окуя болгон, ажырашуу. Анан күчтүү болгонду үйрөндүм, өз күчүм менен университетке тапшырдым, өз күчүм менен олимпиадаларга катыштым, көп жеңиштерге жеттик. Ошол дайыма апам жардам берчү, жанымда дайыма апам жардам. Апам экөөбүз дайыма бир команда болчубуз. Эч кимге айтпай аракет кылып ошол. Кичинекей кезиңизде эле алып баруучу диктор болууну кыялдангансызбы, же бул кыялдарыңыз жогорку окуу жайларга окугандан кийин пайда болду? Кичинекей кезимден бери, анткени апамдын кыялы бул. Апам актер, актриса болгусу келчү экен, ырдачу экен, кичинекей кезинде бир эстрадалык топтордачу экен. Анан алып баруучулук диктор болгусу келчү экен, балерина болгусу келчү экен. Иши кылып болгон апамдын кыялынын баары. Комуздан сабак берип мугалим болду, бирок болгон жанагы чоң сахнага чыкуу кыялы мага өтүп кан аркылуу келдиби, сүт аркылуу келдиби, айтор кичинекей кезимден бери эле өзүнчө эле бир мындай ойгонуп эле дароо эле ошол жакка ыктап кеттим. Демек, апаңыз жете албаган ийгиликтерди сиз багындырып жатсаңыз, апаңыз дагы абдан сүйүнсө керек.
албетте ошон үчүн апам артында турат да муну кыл тигини кыл деп. Анан кичинекей кезимден эле апам айтчу, сен бийик уча турчу кушсуң деп. Ошол туура тарбия экен. Апам эч качан тыйган эмес, уят болот, болбойт, чыкпа, мындай деген эмес. Дайыма артында колдоп чык, мен жаныңда турам деп. Апам баягы беш алып келсем аябай сүйүнгөнүн көрүп, анан беш алсам апам сүйүнүп турбайбы деп, анан күндө беш ала баштадым. Апаңыз үчүн беш ала баштадыңыз. Апам үчүн беш алам. Анан бир нерсеге конкурстардан жеңсем, апам аябай сүйүндү. Анан апам ушинтсем сүйүнүп турбайбы деп, анан дагы ушуну уланып кетти. Грамота алып келсем, апам аябай сүйүндү. Анан апам ушинткенде сүйүнүп турбайбы деп эле. Апамды сүйүнтүүнүн артынан эле көп ийгиликтерди багындырып коюп турмун. Анан ошол 22 сентябрь 2009 жыл сиз үчүн бул өтө маанилүү дата десем болот. Бул күнү сиз тун уулуңузду жарык дүйнөгө алып келгенсиз. Ошондогу сезимдер, ошол күндөрдү эске алалычы. Ал күндө айткан 22-синде төрөбөсөм, баягы вызывающий деп коет экен го, укол сайып, анан төрөтөбүз деп. Толгоону чакырып, анан гинекологум айтканда атасы, мен балама тетири уколдорду сайдырбайм деп, анан экөөбүз 21-ден баштап Бишкектин баарын жөө кыдырып, толгоом ичиме оорутат окут, жок дейм, экөөбүз жетелешип жүрөбүз. Анан интернетке кирип, эмне ичсе, эмне жесе болбойт, эмне кылса болбойт дегендин баарын окуп, анан коньяк ичсе болбойт дептир, лимон жесе болбойт. Коньяк менен лимонду алдык да үйдөн экөөбүз тең пастырып алдык. Кете турабыз, анан бир кезде ичим ооруйт. Ичим ооруй баштады десе, экөөбүз сүйүнүп жүрөбүз. Анан убактысын улам аралыгын эсептеп анан жакын калганда гинекологубузга чалып, биз төрөгөн атат окшойбуз, ушунча интервал мынча мүнөттөн боло баштады дедик. Анан кой сага күч керек деп ресторанга бардык. Экөөбүз тамак жеп, шашпай, анан ичим ооро баштаганда официанттын баарын кыйкырып, мен моя жена рожает болгула деп, такси чакыргыла деп, такси чакырып, ал такси болсо көрүнгөнгө чалып, представляешь, у меня в машине рожают деп. Ошо аябай комик болуп жеткенбиз роддомго. Ичим ооруп чыдабай атсам, бизге анекдот айтып, анан мен анын анекдотуна кычырым келет. Анан көчкө сүрөткө тартып, мен ыйлап тартпа деп айшыгып ушинтип атып, анан төрөгөм эртең 22-си, эртең менен саат 8-де атасы кошо катышып, ичимди салып сыдырып берип, анан балам мындай бала куюлуп чөткөндө, эмнечи менин баламдын башы сүйрүйт, өзүчө чыгарып, анан көкүрөмө жаткырса тим эле чопулдатып, баягы сүт эмгенин ушундай күч менен эмгенин көрүп таң калып, анан ушу күйөөмө эркек төрөп берсем экен деп. Жалаң кыздардын арасында жалгыз эркек болгондуктан атасына ушу жолдош болсо экен деп аябай самап, анан УЗИден такыр көрсөтпөй койгон кыз эркегин. Анан эркек болуп ыңалап келгенде аябай сүйүнүп, атасы Кусейин Карасаевдин сөздүгүнөн тандап алган Ариет деген атты ыйгарып, аябай жыргаганбыз. Өзүнчө эле бир бакыт. Анда мындай жаңы төрөлгөндө билинбейт экен. Анан өзүнчө бала менен энени жаткырып, анан улам эмизип, ушундай эмизгенде анан энелик бир сезим ойгонот экен, ошондой ойгонот экен. Инстинкт ойгонуп, бырылдап, ыйлап, ушул жашоодогу болгон жетимдерди эстеп ыйладым. Жалгыз энеси жок, жалгыз кушеткада жаткан балдарды эстеп ыйладым. Айтор болгон бала аттырын баарын эстеп, болгон адамдарга бакыт тилеп, ушул аялдар төрөлбөй аткандардын баары согончо канап төрөсө экен, ушул мен сезген сезимди сезсе экен деп аябай Кудайга жалынган учурум болот. Уулуңуз Ариет механик болгонду аябай жакшы көрөт, механик болгусу келет экен. Негизи эле кесип тандоодо анын өзүнүн оюна коесузбу же сиз дагы тандашасызбы? Мен эч качан баламдын жашоосуна кийлигишпейм. Балам анын жашоосу, ал кандай кааласа ошондой болот. Ошон үчүн балам кичинекей кезинен 3 жашынан баштап легого аябай кызыгып, ушунчалык жыргачу. Анан байкап робототехникага алып барсам, ошол жаатта дагы сүйүнүп, аябай берилүү менен кабыл алды. Анан бул интернеттен көрүп отуруп, машинелер кантип жазалат, кантип бузулат, ошонун баарын карап отуруп, анан өзү эле айтты: "Мама, мен механик болом, инженер болом.
кийин роботтор жасап иштейм. Менин тандоом ушул деп 3 жаш, 4 жашында ушундай эле айта баштаган. Жогоруда айтып калдыңыз, уулум Ариетта апасы менен экзаменге кетти, музыкадан негизи эле чыгармачылыкка жакыныраак, чопочордо дагы комузда да ойнойт, чопочордон 5 алыптыр деп. Демек, бул хобби катары деп билсек болобу? Хобби катары эле. Азырынча хобби катары. Балам робототехникага дагы барат. Ошон үчүн баягы эки жакты тең бардык жактарын эле ала берсин деп ойлоп атам. Кийин чоңойгондо көңүлүнүн кайсынысы көбүрөөк жакса, ошону тандап кетет. Эми чопочор ойногон ал мээсинин өсүшүнө деле жакшы түрткү берет. Комуз ойногон баягы кыргыздын касиети көкүрөгүндө ойгонсун, кыргыз болуп чоңойсун деп ошон үчүн ошолорго бердик. Теледе дагы, радиодо дагы иштедиңиз. Азыркы учурда чакыруулар болсо, кайсынысын тандайт элеңиз? Телеби же радио? Радиону иштедим, бирок радио меники эмес окшойт. Телени жакшы көрөм. Анткени камераны көргөндө дароо түзөнө баштайм. Камерага сүйлөгүм келет, микрофонго аябай сөзүм ичимде кайнап жаткан нерселердин баарын чыгаргым келет. Ошон үчүн теле жааты. Анан жакында эле социалдык тармактардан окуп калдым. Мен эгерде мурдагы жашоомдо эркек киши болсом керек, азыр сулуу кыздарды эле карай берем, суктана берем депчи. Анын сарындай бул постуңузду кандай түшүнсөк болот? Кичинекей кезимден бери өзүмдү эркекке элестетчүмүн. Мен эркекмин дечүмүн, чүк ойночумун, машина ойночумун, эркектер менен жүрчүмүн. Бирок физиологиялык жактан аларды карап, өзүмдү карап, чөтө турам, эмне мен кемчиликтери болуп атат деп жүрүп анан. Кийин кыз экенимди апам айткандан кийин өлө жатып алып ыйлагам, эмнеге мен кызмын, мен кыз болгум келген эмес, мен эркекмин да деп анан. Ошо эркектик мүнөзүм калып калган да. Анан сулуулукка албетте ар бир эле адамдар, мен эле эмес, бардык эле аялдар суктанат болуш керек деп ойлойм. Сулуу эркек көргөндө, сулуу аял көргөндө куюлуп, эзилип, оозуңду ачып карап каласың. Бул негизи эле сулуулукка суктануу. Анан мындай ошол мурунку жашоом, мен ошентип ойлойм да, эми реинкарнация эгерде бар боло турган болсо, андан мурунку жашоомдо эркек болушум керек деп ойлой берем. Азыр сулуу кыздарды көргөндө суктанып карай берем деңизчи. Эми бардык сулуулукка, сулуу жерди көрсөм, сулуу эмне, сулуу кандай эмне сулуулук көрсөм, баарын эле оозумду ачып суктана берем. Мынакей жакында эле 8 мартта бир парад болуп өттү. Дал ушул парадтан дагы сиз баягы комментарий бересиз го деп аябай күткөм. Бирок эч кандай комментарий берген жоксуз. Бердим. Сиз окуй калдыңыз? Окуй калдым окшойт. Анда мен аябай издедим эфирге даярданып жатканда, бирок эмнегедир ошол публикацияңызды көрүп алган жокмун. Анан азыр жалпы каналдын көрүүчүлөрүнө дагы өзүңүздүн оюңузду уксак деп турабыз. Эми бул парад деген мени да чакырышкан ага. Анан мен элестеткен парад болгондо барсам болмок. Анткени мен дайыма аялдын эркиндиги үчүн күрөшүп жүрөм. Аял өзүнүн каалоосуна жетиш керек, аял билим алыш керек, аял иштеш керек, аял бардык жагына жетишкен аялдар. Ошон үчүн бул нерсени бийик койгом. Бирок жанагы эркектердин үстөмдүк кылганын жактырбайм мен. Аялдарын сабаганын жактырбайм, аялдарын кагып силкигенин жактырбайм, ары бери левый баскандарын жактырбайм, көзүнө чөп салгандарын жактырбайм. Мен бул нерселерге каршымын. Бирок өтө эле эркин болуп, аял эркекти тебелеш керек дегенге дагы каршымын. Биз өтө радикалдаштып кетебиз да, эмнегедир ортосун таппайбыз. Аялдын орду бар. Мен мисал үчүн, мен эшикке чыгарып туруп отун жар десең жара албайм. Мени барып көмүрдү түшүр десең түшүрө албайм. Бул менин колуман келбейт. Анан эмне үчүн ал колуман келбеген нерселерди дагы эркек жасаш керек? Анан мен үйүмө келип алып дагы чайымды дагы эркек коюп бериш керек. Бул биздин адилетсиздигибиз да. Мен буга дагы каршымын. Анан ал жак деген мисал үчүн парад болгондо жалаң ошол жанагы мен айтып аткан аялдын эркиндиги, укугу корголо турган эркиндик болсо, мен аларды жактамакмын. Бирок алар бул эркиндикти туура эмес көрсөтүп алды. Мисал үчүн транстардын, гейлердин, лесбиянкалардын эркиндиги ал өзүнчө тема болуп кетиш керек. Ал аялдын эркиндиги ал өзүнчө тема болуп кетиш керек.
Алар дагы адамдар, алар дагы мен жаман көрөм бирөөнү кордогонду, кодулаганды, басынтканды аябай жаман көрөм. Алар дагы адамдар. Алардын дагы өзүнүн тандоосу бар. Эмне үчүн мен ал адамдарды жек көрүшүм керек? Мен эмне үчүн ал адамдарды каргашым керек? Мен эмне үчүн ал адамдарды басынтышым керек? Антпейм, бардыгы биз Кудай берген жандык, биздин жаныбыз бар. Кудайдын берген нерсесине эмне үчүн мен акарат келтиришим керек? Ошон үчүн экөөнүн аралашып кеткени туура эмес болду. Мен муну жазып чыктым. Айтып, бул мен каалаган эркиндик, ал башка эркиндик. Ал аялдардын көзү көгөрбөсүн деген эркиндик. Аялдар чүңкөнбөсүн деген эркиндик. Аялдар эркин болуп өз каалаган билимин ала алсын деген эркиндик. Мен айтып аткан эркиндик. Бирок мен айтып аткан эркиндик ал деген мен чай койбайм деген эркиндик эмес. Чай коюм деген өзүнүн сонун романтикасы бар. Ал деген мен тамак жасабайм, эрим жасасын деген эркиндик эмес. Эркиндик деген бул эркекти тебелеген эркиндик эмес. Эркекти урматташ керек, сыйлаш керек. Эркектер аялды урматташ керек, сыйлаш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушинтип Ушак Тайм программасындагы акырындап өз кезегине келип жетүүдө. Назира айым, алдыда кандай пландарыңыз бар? 2019 жылга кандай пландарды күндөлүгүңүзгө жазып, алардын канча пайызын азыркы учурда аткарып койдуңуз дебейинби? Жыл аягында мен дайыма план түзөм да. Кийинки жылга бул жылы мындай болду, отчет берем да, кийинки жылга план түзөм. Бирок бул жылы өзгөчөлөнүп 2019го өтүп баратканда план түзбөй койдум. Себеп? 2018-дин жыйынтыгын чыгардым дагы, анан 19га план түзбөй койдум, түзгүм келбей койду. Анткени мындай болот го, кээде чаба кургуң келбей эле, мынтип өзүңдү калкып жатасың го. Мен азыр ошондоймун. Калкып, жөн эле асманга суктанып, сууда ошо жүргөнүмө суктанып эле жашап атканыма, ар бир тамак жегенде да тамшанып жеп, досторумдун жанында аларга эркелеп, апама эркелеп, уулума эркелеп, жөн эле ушундай рахаттанып жашагым келип атат. Жашоо алдыма эмне кандай топ мынтип тоголот ийсе ошону алып, ага суктанып. Азыр жөн эле бир агым менен эле жашап атам. Анан бул нерсе азырынча жагып атат. Бул канчалык деңгээлде сүрөт, узун немеси баягы мөөнөтү канчалык болот билбейм. Бирок 2019 жылы бир жайбаракат жылы, ырахат жылы деп жарыяладым. Мен жашоодон ушул жылы укмуш ырахаттанып, каалаган нерсемди жасап, каалаган нерсемди жеп, каалаган нерсемди кылып, жыргап жашашым керек. 2019 жылды рахаттанып жашоо деп жарыялаган экенсиз. Жашоого рахаттанып жашай бериңиз. Жашоо сизге рахаттарды тартуулай берсин. Урматтуу каналдын көрүүчүлөрү, мына ушинтип Ушак Тайм программасына бөлүнгөн убакыттардагы билинип билинбей, көзгө илинип билинбей соңуна келип жетти. Мен ойлойм, Назира айым, кызыктуу маек болду деп. Негизи эле маек сизге жактыбы? Жакты, ичимдеги ар кандай сезимдерди ойготту. Көптөбө ыйлай андай мынтип толкунданып ыйлаган эмесмин. Анча-мынча сүйүнүчтүн дагы көз жашын төгүп алдык. Эми биз кийинки берүүлөргө чейин сиздер менен коштошобуз. Кийинки берүүлөрүбүз дагы кызыктуу коноктор менен коштоолорун эсиңиздерге салабыз. Каналга жазылыңыз, лайк, комментарий калтырганды унутпаңыз жана бизди анча-мынча урушуп койсоңуз дагы биз макулбуз.